Өтүп бараткан 2021 жыл акын, жазуучу, журналист Ашым Жакыпбеков атындагы адабий сыйлыктын жана эл аралык арча сыйлыгынын лауреаты Абдымомун Калбаевга быйыл жемиштүү жыл болду. Чыгармачыл жаатта чабылбай калган күлүк жана балдар үчүн майлуу токоч аталышындагы китептери жарык көргөн. Эми чыгармачылык жаатта сөз кыла турган болсок, быйыл 2 китебим жарык көрдү. Биринчиси бөөктөр үчүн ушул майлуу токоч деген китебим жарык көрдү. Азыркы учурда ушу балдар бакчаларына, 1-2 класстын окуучуларына мугалимдер абдан кызыгуу менен алып, рахмат айтышып атат. Анан чабылбай калган күлүк деген чоң повестим чыккан. Анан эми келерки жылга дагы, быйыл жылды дагы бир кубанычтуу жаңылыктар менен жыйынтыктап атам. Анткени мына өзүң кабарың бар. Ала Тоо журналы 10-11 санында Залкара күн жөнүндө икаялар деген эссемди сандан санга басып, куту кеткен дөбө деген жаңы аңгеме жазып бүтүрдүм. Ал аңгемем дагы буйруса жакында басма сөздөргө жарыяланып калышы күтүлүп атат. Ошо редакторлордун айтымына караганда жакшы аңгеме болуптур, базабыз деген өздөрүнүн пикирлерин билдиришти. Анан эми бир 10 жылдан бери жазып жүргөн бир романым бар. Ушу келерки жылы ошону бүтүрсөмбү деген жакшы пландар менен жылга кирип атат. Маданиятты өнүктүрүүдө кошкон салым үчүн жылдын мыкты инсаны деп тааптыр. Мен аны чындыгында күткөн эмесмин. Анан абдан сүйүндүм. Чындыгында ошо акыйкатчылык бар экен. Ушулар алыскы тоо коюнда жашап атсак дагы ошо кичине элге кылган кызматты көрүшүптүр деп. Союзбек Акжигитовичке дагы ыраазычылык билдирем. Себеби менин ушу 30 жылдык эмгегимди баалап, Жалал-Абад мамлекеттик теле радио компаниясына эмгек сиңирген кызматкер деген ардактуу унаам беришти. Бизге бир Кудай ушу берекелүү жыл кылып берсин, быйылкы жылды, келип аткан жылды. Дыйкандарыбыздын түшүмү мол болсун, кырманыбыз даңга толсун, эли журтубузда жакшылыктар көп болсун. Анан эң башкысы айтарым ушу эл бири-бирине кайрымдуу, мээримдүү болсо деген. YouTube каналы мына элге белгилүү канал болуп келатат. Ушул силерге дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Ушу эли журтубузга бир жакшы кабарларды берип, жакшы жаңылыктарды, үстөгү бир жакшы жетишкендиктерди айтып, элибиздеги бир кубанычтуу жаңылыктарды дагы элге жеткирип турган жакшы да. Себеби эл ошого бурулса, элдин ниети жакшы болсо, жакшы ийгиликтер жаралат деген ишенимдемин да. Акназар Сулайманкулов, Кылым ТВ, Жалал-Абад облусу.